Қырғызды ғана қырғыз ой даңтайлы, қырғызды қырғыз барқтайлы, бабабыз Айкөл Манасты ба жеткіз қылып мақтайлы, қаны кейдін ақ сүтін қалың жұрт бірген ақтайлы, төгіп албай абирди төрүбүздү сақтайлы, манisi менен бүгін біз анда мақтоодон сөзді баштайлы. Мақтасақ қана елең ой биринчи, ору менен күрөшкөн, ору канада түнөшкөн батырлар бар бүгүнкү врачтарды мактайлы. Ор күндү сездирбей, окуучуларды бездирбей, онлайн сабак беришкен мугалимдерди мактайлы. Көзөмөл кылган тартипти аскер менен милиса эрлерибизди мактайлы. Калса да какшып уну жок, кармаган акча пулу жок, ансе да карантинди бузбаган элдерибизди мактайлы. Баштарын сайган мекенге өз жерин беребес бөтөнгө, ок атса дагы качпаган, он чарчы жерин сатпаган, ооматын элдин сактаган баткендиктерди мактайлы. Чолпон байлар ар бири төшүн тосуп ар күнү кордугун элге билгизбес, коронавирусун да киргизбес. Таластыктарды мактайлы, таластыктар сыяктуу коронаны тоскондой коррупцияны тоссоңор. Депутат менен министр ой, силерди таластыктарча мактайлы. Аттың мактоочунуң ой мактабай, жактоочуну жактабай, спикер менен премьер тиякта бири-бирин мактап жатпайбы? Өзүнөн өзүң эришпей, өздөрүн мактай беришпей, акчасын тапса бер дейбиз, азапка түшсө көрбөйбүз. Миллиондорду киргизген мигранттардын айтпайбы? Мизилдеген таладаңалар мизи сынып жатпайбы? Чечилбей далай чыр жатат, чегара көздөй баспайбы? Бастырбаймын жерим деп, чаптырбаймын элим деп, чегарага барышып чеп болуп анда жатпайбы? Төрага менен өкмөт төрүндө бири-бирин даңташпай, өңгөчтөрүн кызартып өлөрчөң өзүн жакташпай, чече алам десе маселе парламенттин төрүндө, чечен айтыш курушпай, четинен элди курутпай, алар чегарада жатпайбы? Ессиздер гана десең ой актанат, езилип түрдө какшанат, эл кыйналып жатканда булар эминесине мактанат.